Хатамкари бул Ирандагы байыркы көркөм өнөр. Ага жыгач, сөөк жана башка материалдар колдонулат. Майда бөлүктөргө кесип атайын геометриялык фигуралар жасалып, буюмдарга инкрустация жасалат. Бул өнөр өзгөчө 6 бурчтуу фигуралар менен таанымал, бирок кээде 5, 8 же 10 бурчтуу формадагы оймо чиймелер да колдонулат. Хатамкари өнөрү Сефевиттер доорунда калыптанып, өзгөчө Исфахан, Шираз жана Керман сыяктуу шаарларда өнүккөн. Бул шаарлардагы усталар жыгач инкрустациялоонун өтө так жана кооз ыкмаларын өздөштүрүшкөн. Буюм жасоодо ар түрдүү материалдар, мисалы жаңгак, кара жыгач, төөнүн сөөгү, жез, күмүш, алтын тандалып алынат. Бул материалдардан майда 3 бурчтук же көп бурчтуу фигуралар жасалат. Фигуралар белгилүү бир симметрия менен чапталып, 6 бурчтуу узор пайда болот. Андан соң алар атайын буюмдардын, мисалы куту, сандык, шахмат тактасы, эшик, калем кутусу, күзгүнүн алкагы сыяктуу буюмдардын беттерине чапталат жана жылмаланып, жаркыраган абалга жеткирилет. Хатамкари кол менен жасалып көп эмгекти талап кылгандыктан баалуу буюм болуп саналат.